Apa? Apake? Mına, men бүгүн дагы кайрадан сизге келип, жаңыңызда турам. Апа, жаным апа, сизди мен канчалык саңдым дейсиз, сөз менен жеткире албайм. Сизден бизден арабыздан кеткениңизге бир топ жыл болуп калды. Эсиңиздеби апа? Мен сизге эмнегедир эле сот тарабыңарды берет этчилем го. Мен жакында ооруканага барып, доктурга көрүндүм. Билесиз апа, бағы жокко дат жок дегендей менин оорум жүрөмдө экен апа. Апеке, айтыңызчы, эмнеге мен ушунчалык бактысызмын? Эмне үчүн? Мен бул жалган дүйнөдө жалгызмын апа. Мен такыр түшүнбөйм. Ишенесизби? Мен атамды деле күнөөлөбөйм. Анткени аны да түшүнүү керек. Анын да өзүн жашоосун өлөш керек да. Бирок апа, жана атамдын үйгө алып келген аялы мага жаккан жок. Анткени ал аял атам барда бир башка, ал эми атам жокто такыр башка болуп калат. Анын атам жоктугу мага кылган мамилесин кээде атама айтып койгум келет. Бирок мен андай кыла албайм. Апа, анткени сиз мени кечирип коюңуз. Мен жүрөмдүн оорулуу экенин уккандан бери жашоого болгон үмүтүм үзүлүп калды апа. Болбосо мен көп нерсени кыялданчу элем. Сиз тилек жүрүп жетпей калган тилектериңизди ишке ашырам дечү элем. Эми ал өндүн баары, ал тилектин баары табылып калынды апа. Апаке бай, билбейм. Мүмкүн мен коркоттук кылып жатат окшойм. Атам деле кээде кыйналып жүрөт окшойт. Мени кыялбайт да, канткен күндө да баласы да болом. Мени түшүнөлү деп тиги аялына көбүрөөк көңүл бурат окшойт. Мейли, эмне кылган күндө да атам да. Жок деген атам бактылуу болсо экен. Апа, жаным апа, жакында бирге болобуз. Мен да жаныңызга барам. Ишенесизби апа? Жана аялдын мага кылган мамилесин ойлоп, атамды аяп кетем. Көргөн күнү эмне болор экен? Мүмкүн мен жок болсом, мамилеси жакшы болуп калар. Билбейм апа. Өткөн атам корого кирип алып, ыйлап жатыптыр. Ал да сизди сагынса керек. Мага билдирбейин деген менен мен биле эле жүрөм апа. Апаке бай, эмнеге минтип тиги жайга шаштыңыз? Мен түшүнбөйм. Биз кандай гана бактылуу элек, эми караңыз, кандай гана үй бүлө болуп калдык. Апа, алтыным апа, ишениңиз. Мен мектепке баргандан аябай уялып жүрүп, мына акыры мектепке да барбай калдым. Бирок мен ага өкүнбөйм. Анткени апаке бай, бул дүйнөнү жалган дүйнө дейт го. Жүрөмдүн оорулуу экенин билгенден кийин бул жалган бирин басмырлаган, бирин жакшылык кыла албаган, бирин басмырлаган, бирөөнүн нерсенен байлык топтогон, алардагы келечек жөнүндө ойлору жок. Келечегибиз жаштардыкы деп коюп, баш көтөрүп эми өсүп келе жаткан жаштарды бутак кыйганда кыйып коюп, эч нерсе болбогондой кылгандарына маршларына басып жүргөндөргө кошулуп жашоо туура эмес экенин түшүндүм. Күнүмдүк бир жалган дүйнөдө жашап, ыбыра болгончо чын дүйнөгө барып түбөлүк жашоону чечтим. Алтыным апа, мени кечирип коюңуз, жана туура түшүнүңүз. Мен эми сиз менен аз убакытта коштошом. Саламатта туруңуз. Анткени үйгө барайын. Атаң келип мени издеп калышы мүмкүн. Менин жүрөмдүн оорулуу экенин уккандан бери ал сана тартып жүрөт. Мен түшүнөм, менин дарыларга шарты жок. Ошондуктан мен атамды да кыйнабайм деле. Апа, бирок сиз ойлобоңуз, өзү жанын өзү кыйганы жатабы деп. Жок апа, жөн эле мезгил келди. Убакыт жетти. Мен ушуга чейин сизге айткан эмесмин да. Болбосо үмүтүм бар эле. Бирок мен оорум менен күрөшүүдөн чарчадым. Мен жеңилдим апа. Мени кечириңиз. Мен сизге жакында барам. Апа, апаке бай, апа.